кийинки жылы парламенттик шайлоо өтүп, жогорку кеңештин 8-чакырылыштагы депутаттары шайланып келген турат. Бирок ага чейин шайлоонун эрежелерин өзгөртүү аракети көрүлүүдө. Бүгүн талкуу программасына биз ушунун айланасында кеп калабыз. Аты жөнүм Элизат Эркинтур, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программанын коноктору жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов. Кош келиңиздер. Эскерте кетсем, бүгүнкү эфир түз эфирде болуп жатат. Ошондуктан эгер сурооңуздар болсо, узатып, ысыгында ушул спикерлерден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан активдүү болушсоңуздар демекчимин. Урматтуу Марлен мырза, сөздү сизден баштасак да. Анткени ушу шайлоо жөнүндө мыйзамды өзгөртүүнү демилгелегендердин бирисиз. 2 жума мурда документ биринчи окууда кабыл алынды парламенттечи. Бирок ошол эң узакка созулган, анан депутаттардын аябай суроо жаратканы боюнча мындай рекорд жаратты го деп ойлойбуз да. Эмне үчүн шайлоого 1 жыл калганда өзгөртөлдү деп чечтиңиздер? Негизи эле шайлоо мыйзамы кандай болбосун, ал бул мамлекеттин тагдырын чече турган мыйзамдардын бири болгондукка байланыштуу. Аны жөн эле бир заматта өткөзүп коюу туура эмес да. Ал албетте ар кандай талкууларды өтүш керек. Анын арасында мына сиздер аркылуу, башка программалар, төгөрөк столдор аркылуу, парламент угуу баардыгы камтып айтылыш керек да. Себеби буга катышкандар баардык эл катышат. Эртең барып добушун берет. Анан ал добушту туура берип атабы, туура эмес берип атабы, кайсыл системага өтүп атабыз, айтор ушунун баардыгы камтып келген мыйзамдыгы болгонго байланыштуу бул көп узакка каралат да. Эми кайсыл мыйзам жазбайлы? Албетте биз биринчи кезекте ошол мыйзамдын негизги максаты буга чейинки болгон көйгөйлөрдү жокко чыгаруу, же жашоо турмушту жакшыртуу, же ошол мыйзамдын алкагында кандай үчүлүштөр боло турган болсо, ошолорду жокко чыгаруу максатынан жазылат да. Биз дагы албетте бул мыйзамды терең изилдеп, буга чейинки болгон тарыхыбызды терең карап, ошол эле тарыхты карай турган болсок, биздин мамлекетибизде мына башка мамлекеттерге караганда өзгөчө КМШ, мындайча айтканда мурда СССР маалында бир мамлекет болгон баягы мамлекеттердин арасында негизи эле биздин БШК, ЦИК шайлоолорду жакшыраак өткөзөт жана ар кандай жакшы нерселерди новшестволор киргизген катары белгиленип келет да. Биз аларга керек болсо анча-мынча учурларда үлгү катары карайт. Көп эле келип карап кетишет, силер кандай кылып атасыңар, силердики башкача болуп атыптыр депчи. Анткени биз канча мына революция болду, революциялар тактаана ошол шайлоолордун алкагында келип чыкты. Демек шайлоонун bundan ары ушундай революция болтурбаш үчүн биз ар бир өзүнүн учурларында кадамдарды кылып келгенбиз да. Эми мындай шашпай айтып берейин да. Жана айтып кеткендей эле, мисалы мурда билесиздер, шайлоо өткөндө карусель деген маселе бар эле. Бир участокко кирип алып, ал эле киши кайра эле 100 участокко кирип шайлай турган мезгилдер болгон. Аны жокко чыгардык. Бул баягы биринчи революциялардан, экинчи революциядан кийинки кылган кадамдар да. Ага чейин ушул сыяктуу баягы бюллетендерди пачкалай алып салып кое турган учурлар болгон. Аларды баардыгын басып өттүк. Акыркысы эң чоң дагы бир үчүлүштөрдүн бири бул административдик ресурс. Же ошол бийликтин түздөн түз бул шайлоого киришүү. Ошонун алкагында мына акыркы эле шайлоо, көрк кеңештин шайлоолорун карап көрсөңүздөр, канча шайлоолор жокко чыгарылып, канчасы андан кийин мына түз туура өтүп, азыр бир аким же айыл өкмөт же болбосо бир министр шайлоого киришкенден коркот. Себеби жумуштан алып коет дейт. Же билесиздер, мына жетекчилерибиз чыкпайт биздин партиялар. Мындан ары партия сүйрөмөй жок деп ошол принцип менен ал административдик ресурс менен плюс жана тартып турган нерселер жокко чыкты да. Бул эми бир жагы. Эми система өзү негизи дүйнөдө мажоритардык система болот. Ал мажоритардык экиге бөлүнөт: одномандатный, бир мандаттуу жана көп мандаттуу деп. Кийин пропорциональный система деп коет, бул партийный система. Анан үчүнчүсү аралаш болот. Биз өзүбүздүн тарыхыбызда бардык системаларды бирден көрүппүз да. Бирок могу жогорку кеңештин шайлоосунда мажоритардык көп мандаттууну көрө эле керек. Бул система бизге биринчи жолу Кыргызстаныбызда кирип атат. Эми эмне максатты көздөйт бул? Эмне үчүн мындайды алып чыктык дейбиз да. Анткени биз баягы айтып кеткендей тарыхыбызда парламенттикти көрдүк, толук түрдө партийный системаны көрдүк. Партийный системанын үчүлүштөрү дагы деле бүгүнкү күнгө чейин калыптанып калганын жокко чыгаруу максатында кылдык. Ал кандай үчүлүштөр болчу?
партийный дегенде билесиздер, эми баягы партиянын башында мүмкүн жакшы эле өткөн, кийинчерээк партиянын алдыңкы орундар сатыла баштады. Керек болсо $1 миллион чейин бир мандат сатыла турган болду. Бирок ошол эле учурда ал сатып алган деген, ал кандидат бары элдин астына барып үгүт кылбайт, элге даже чыгып да койбойт. Ал сразу эле төлөп коет өзүнүн ордун. Анын арттагы списокто болгондор ал үчүн иштеп берет. Ал болсо билет алып отуруп, мен эртең мандат болот экенм деп барып Турцияга барып эс алган кетип калат. Ушундай да учурлар жокко болуп жүрдү да. Жере суроо бергим келип турат да, сиз өзүңүз партиянын негиздөөчүсү, лидери катары сиздин партияда ушундай окуялар болдубу? Жок, ошол мен башындагысын айтып атам. Башында азыр ошого келаткам да. Анан аны дагы биз переворот этип, жана преференция системасына өтүп, жок, партиянын күчү анчалык болбосун, келиңиздер партиянын баягы алдыңкы номерлер сатылбасын деп преференция киргизгенбиз да. Бирок ал учурда деле номер 5, номер 7, номер 10 деген номерлер аябай мындай ызы чууга түштү да. Айрыкча жана партиянын номеру менен бир келгендер. Номери менен бир келгендер. Анан мына кечээ эле Жогорку кеңеште, мисалы жеке менин партиям үчүн, биз Жогорку кеңеште дагы преференцияга катышкандык үчүн бир дагы кандидаттан тыйын алган жокпуз. Тескерисинче анча-мынчасына кайра жардам бергенбиз. Анан Жогорку кеңешке келгенде эле кайра эле баягындай эски партийный жесткий список менен мыйзам түрүндө келип калды. Ал келгенде дагы башталды да. Мен алдыда болоюн, мен кичине акча төлөп коеюн, мен бул жакка мени биринчи коюп кой, экинчи коюп кой деген дагы сунуштар болду. Жеке мага деле болду мисалы. Мен эми каттуу туруп, принципке туруп койбой койдум, андай акча алып бирөөнү коюп кылган жокмун. Мен дароо эле кимиңер күчтүү болсоңор ошоңор келесиңер деп ушул принцип менен келди. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин алдыңкы турган, мен койгон, өзүм эле койгон, бирок ала албай калгандар мисалы чыкпай койду. Мыйзам аларды коргойт экен. Сен албай койдуң, чык десең дагы чыкпай койгондор бар да. Менде Бишкекте дагы, Ошто дагы бир-эки шаарларда ошондой ситуация бар. Бирок байкуш аркада списокто тургандар, бирок ошол эле учурда элдин астына чыгып добуш алгандар кире албай калды, анткени жанагы чыкпай койду. Бул баягы партийный системанын минустарын айтып атам да. Көрдүңүзбү, биз преференцияга өткөн күнү деле баягындай окшош номерлер же жакшы номерлер дагы деле баягында талашка түшүп калса, экинчиси кайра эле мурда партийный системаны дагы бир жолу мягкий рейтинг кылбай ичинде сүйлөшүп алсын деген расстановка менен берсек деле все равно талашка түшүп калды да. Эми партия системасында биз каалайбызбы, каалабайбызбы, партийный баягы полный партийный менен келгенде жиликтешип, ошол жерде должностторду сатып, керек болсо бөлүшүп, ушундай жаман нерсеге атка конуп калды да. Бул деген эмнени билдирет? Партияга болгон толук түрдө партийный 100% партийный система айтып атам да. 100% партийный системага болгон ишенич азыр мындай жокко калды деп айтсам болот да. Эми биз аралаш менен келдик да, жарымы жана одномандатный болду. Мына хорошо, одномандатный иштедиңер го дейин десеңиз, анда одномандатныйда кандай үчүлүштөр пайда болуп калды? Биринчиси жанагы аялдар квотасы. Аялдар квотасы ал жерде сакталган жок. Бир эле аял өтүп келди, калганын 34 округтан 36 округтан 36 округтан 35 бардыгы кайра эле эркектер келди. Анда жанагы айтылган мыйзамда жазылат, болсо 30% болуш керек. Негизи эле жалпысынан бузулду. Ал квота ал неме иштеген жок. Эми бул бир жагы, экинчи жагы одномандатный болуп чыккан депутаттар баягы өзүнүн регионуна чыгып калбадыбы? Чыкканда ошол жакта бүгүнкү күндү толук түрдө жумушун аткарып атабы, аткарылбай атабы, же аларды отзыв принципи барбы, жокпу? Айтор иштеген иштеп атат, иштебеген дагы иштебей койду да. Кайра элечи. Мен азыр буну да түшүндүрүп берем эмне үчүн мындай болуп аткан. Себеби 2-3 регион бирип калып, бир округ болгонго байланыштуу. Ал мисалы Акталаанын депутаты болсо, Кошкор Акталаанын арын кошула турган болсо, только Акталаада иштеп туруп алды. Себеби ошол жерден шайланды. Берки 2 райондо таштап койду. Кайта бир эле округ, 2-3 район бириккен да. Эми ушул үчүлүштөрдүн алкагында биз айтып атабыз, баягы биринчиси ошол регион маселеси. Ал региондон үчөө чыксын. Ошондо баягы мен айткан проблема да жоюлат дагы. Бир региондон үчөө чыкса, внутренний конкуренция болот дагы. Барат, бирөө барса экинчиси эришип барат. Экинчиси болсо үчүнчүсү эришип барат. Баягы лента талашмай, кесмей талашмайга түшөт. Мен кылам, мен иштейм деп баштайт. Внутренний конкуренцияны күчөтөт. Экинчиси ар бир ошол жактагы болгон райондорду да камтып кетет.
каалайбызбы биз эми 2-3 регион болгондон кийин бир округда алар мен предварительно түшүнүп турам, бул жактан депутат чыгат, экинчи жактан чыгат, айтор ушул сыяктуу болот да. Анан эң негизгиси баягы училищелердин бири женский квота чечилди. Каалайбызбы баягы бир округдан 3-ө чыгып атпайбы, бирөө биринчи орун алган, экинчи орун алган, анан үчүнчү сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө башка полдон болсун деп атабыз. Эми ал деген Барлай мырза, кечирим сурайм. Сиздики мындай баарын жалпылап айтканда биз чечмелегенге кичине кыйыныраак болуп калат экен да, ошон үчүн пункт боюнча айтып, ар бир пунктка токтолбойлубу? Мисалы үчүн сиз айттыңыз да, партиялык системадагы жанагы мүчөлүштүктөрдү жоёт депчи. Бирок ошол эле учурда бул көп мандаттуу округду киргизсек, бул демократиялык принциптерге каршы келет, партиялык система кыйрайт деп жатат да. Ушундай пикирлер болуп жатат да. Анан буга кандай карайсыз? Мен как партия лидер катары мисалы мен ачык айкын, мага эң удобный, эң жакшысы партия системадан кетип калсам, мага действительно жакшы болмок. Бирок мен өзүмдү гана ойлосом да. Жалпы жана мен айтып кеткен үчүнчүлүктөрдү эске алуу менен мен бул автор катары дагы макул болуп аткан бирден бир себеби, партия бул жерде курабайт. Партия кадимкидей эле кайра катышат. Партиялар кадимкидей эле өзүнүн ошол жакта кандидаттарын чыгарат. Мисалы 30 округдан биздин партия 30 кандидатты чыгарат. Бирок баары бир киши болуп калат. Бир киши болот, зато бардык Кыргызстандын ошол округдарын камтып кетет. Эгерде буга чейин мен мисалы Кара Сууда жарандардын саны көп, мисалы Ат башыда практически жок, мен лучше Кара Суудан 3-өн чыгарайын, Ат башыдан такыр чыгарбай коет элем да. Себеби ошол ситуациялар болгон. Партияда бардык региондорду эске алуу деген нерсе жок да. Ал өзүнүн статистикасы, өзүнүн стратегиясы боюнча кааласа бир региондон көбүрөөк чыгарып койчу, кааласа бир региондон азыраак чыгарып койчу. Бул жерде бардыгын камтып кетип атат. Демек мен партиянын лидери катары партиябыздын ар бир округда, ар бир Кыргызстандын бурчунда бирден депутат болсун дегенге аракет кылам. Ал жактан кандидат чыгарам. Жакшы жагы баягындай сатып алуу болбойт, наоборот, мындай айтайын, дагы партия көбүрөөк кандидаттардын артынан чуркайт. Жакшыларды таап, мыктыларды таап, кел биздин партия менен чык, биз сага юридический жардам беребиз, жанагы агитационный жактан, пиар жактан жардам беребиз, кел чогуу кетели. Партияга кандай пайда? Эми мисалы мындай да, жеке мен үчүн кыйын балдарды таап келүү, идеология менен эгерде мен түзө алсам, бири-бирибизди сөзүбүз менен табыша алсак, биз кайра утуп келгенден кийин ал жакта фракция болобуз. Фракция болуп, как команда катары. Ошону тактайын дегенде, демек кийинки эгер мыйзам кабыл алынып калса, кийинки чакырылыштар фракцияга чогулуу, депутат топ түзүү деген депутатский топ эгер самовыдвиженец болуп чыкса, депутатский топ түзгөнгө алардын өзүнүн. Бирок алардын юридикалык күчү жок болуп калат да. Жок болот. Алар кадимкидей эле депутаттык топ болуп түзүлөт. Биз эгерде партия менен өткөзүп алсак, мисалы мен бир 12-13 депутат менен өтүп келсем, анда биз 12-13 сандагы ал жакта ички фракция түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен кадимкидей эле азыркыдай эле лидер фракция болуп, мисалы да, Кудайым буйрса эми. Анан дагы ушундай өзүбүздүн программабыздын алкагында иштегенге толук түрдө мүмкүнчүлүк болот. Мен айтайын дегеним сиздин сурооңузга, партиянын система толук түрдө курабайт, жок болуп кетпейт. Ал сакталат. Тескерисинче жана 1-2 үчүнчүлүктөрдү коррупциялык схемалар жокко чыгат. Наоборот, күчтүү кандидаттардын аркасынан кайра чогуу биргеликте кетели дегенге мүмкүнчүлүк түзөт деп айтат элем. Бул мыйзамды аткаруучулардын бири катары Борбордук шайлоо комиссиясы болот. Ошон үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовго сөз бергим келип атат. Баягы эфирдин алдында, кадр сыртында дейсизби, каршы Борбордук шайлоо комиссиясы каршы дегендей пикир айттыңыз да. Негизи Борбордук шайлоо комиссиясынын позициясы кандай болот? Эми сиздер аткаруучу орган деп кутуласыздар, бирок баары талдап, системада көйгөйлөрдү, баягы добуштарды, жарандардын пассивдик катышкандыгы бүт баары эле сиздердин мойнуңуздарда болуп атат да. Бул мыйзам долбооруна позицияңар, пикириңер кандай болуп жатат? Эми биринчиден болсо, Борбор шайлоо комиссиясы сиз жаңы белгилеп кеткендей эле аткаруучу уюштуруу орган катарыбыз. Биз ушунда атайын түзүлгөнбүз. Эми биздин ушул мыйзамда каралган болчу. Эми эмне себептен дегенде биздин баягы оюбузду сурап аткан, биздин эмне себептен бул баягы уюштуруу компаниянын анын кандай ичиндеги тобокелчиликтер бар, кандай плюстар, минустары бар деп ошо биз сурап, анан кийин техникалык жагынан азыркы күндө бизде СНГ мамлекеттеринин арасында эмес, дүйнө жүзүндө астыга чыккан жаңы технологияларды колдонуп атабыз. Өткөн шайлоодо деле жергиликтүү кеңеште шайлаганда деле мынакей жаңы технологияларды колдонуп өкмөттүн жардамы менен бул эми сөзсүз болду. Мына абдан чоң мындай каражат бөлүнүп, ошо мынакей
бюллетендер ордунан басылып атты, мынакей биометрия жагынан, каттоо жагынан, ошол жерден өтүү жагынан да ошо жаңы техникалар бар алынды да. Анан техникалык жагынан болсо биз ар кандай мажоритардык система болобу, мындай пропорционалдык преференциалдык система болобу, биз дайынбыз да техникалык жагынан. Эмне себептен дегенде, ар бир системанын плюсу да бар, минусу да бар дегендейчи. Мисалы, Марлен мырза жогоруда айтып кетпеди, ар бир системаны көрдүк, эми бул да системаны көрбөйлү дегендейчи. Мен да буга кошулам. Мындай системаны көрдүм. Бирок мен өзүмдөй БШКнын позициясы эмес, мен деле азыр айтып кетем, мен да өзүмдө мындай сунушум бар, өз жеке оюм да. Граждандык позициямчы. Азыркы күндө мынакей ошо 21-жылы дагы мына бүгүнкү күнү шайланып келген парламенттин ошо курамын түзүлүүсүнүн астында мыйзамды кабыл алып атканда өзгөрүүлөр жүрүп атканда 21-жылы мен деле ошондой позициямды айткам, же ошо бир мандаттуу округка өтөйлү, же пропорционалдык преференциалдык система менен ошо партийный система менен калайлы. Эмне дегенде БШК үчүн абдан оор болгон 21-жылы. БШК үчүн деле эмес, бул бизде системада 30 миңден ашык шайлоо комиссияда иштеген мүчөлөр бар да. Эсептөө жагынан эсиңизде бар да, бир аз эми сбой болуп бизде эмеден интерфейстен анан кийин кайта ордуна келгенден кийин участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун көрсөңөр, ал жердечи мына биринчиден адамдар адашты. Ал жердечи нумерация боюнча саясий партиянын номери менен саясий партиянын ичиндеги тизмедеги эми талапкерлер көбүнчө добушту алып кетишти. Мисалы, ал ошо региондо барбаган жерден ар бир партияда ушундай болду да. Ошо башка аймактан барбаган жерден башка талапкер, мисалы 1.000-2.5 миңге чейин добушка чейин алып кетти да. Эмне себептен дегенде, ал жерден башка иштеген болчу талапкерчи. Ошондой да минустар болду, адашты адамдар ал жерде мисалы. Анан эсептеп чыкканда, мисалы, мажоритардык система менен эсептегенде бизге оңой да. Ал жерден бир бюллетень бар, ал жерден бир эме тизме бар, ал жерден. Бул профессионалдык система менен эметкенде санап чыктык, бирок убакыт абдан көп кетти да. Биз ошондо санаган убакытта мисалы 1 суткада, 2 суткада бүтө турган иштер кээ бирлер 5-6 суткага чейин эметип кетти да, ошо узак болуп кетти. Анан өзү мынакей биз бүгүнкү күндө деле көрүп атабыз, ошо бир мандаттык округ менен деле шайланып келген депутаттар фракцияларга да кошулду. Фракцияга кошуп турушат, мынакей өздөрү дагы атайын топту түзүп дагы болуп атышат. Эми азыркы дагы кайра эле биригип алышты. Азыркы мыйзамда деле биз аз карасак деле ушундай бар да системачы. Анан саясий партияларга деле жол жабылган жок. Азыркы күндөчү. Бирок мен өзүм жеке оюм деле бул 10 жыл мурда деле бул ушундай проект бар болчу, долбоор бар болчу. Көп мандаттуу. Фериш Ашымбаевич Кулов муну представить эткен, анан биздин аксакал Ишенбай Дүйшөнбиевич да ушундай бар болчу долбоору. Бул көп мандаттуу болуп, бул бирок партиялар менен шайланып чыккан система болчу да. Ушундай эле мисалы 9 округ болобу, 10 болобу, 12 округ болобу, мисалы 13 округ болсо бир округту эми тышта жүргөн биздин мигранттар үчүн мисалы түзүлүпчү. Ал жерден мисалы ошонун ичинен мисалы Бишкекте мисалы 4 округ болуп калса, партиялык системаны мисалы сактайбыз деп депутаттар чечим кабыл алса, мисалы ал жерден баягы ичинен шайлап чыкканда, мисалы бир депутат чыгып кетсе, бир тизмеден ичиндеги астынан экинчи депутат чыга берет депчи. Бул системага деле мындай системаны деле карап көрсө болот да кийинкидечи. Мисалы бүгүнкү күндө ошо гендерный квотаны да карайбыз деп атпайбы? Гендерный квотаны да караганга дагы ошон үчүн ошол себептен да мен түшүнүп атам. Азыр эмнеге мыйзам ушундай кабыл алынып жогорку кеңеш биринчи окууда анан ушундай талкуудан жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Анан демек сиздер көп мандаттуу округка өткөрсө сиздерге жеңил болот экен да. БШК үчүн жеңил болот. Сөзсүз добуш санаганга да. Анан кийин бизде жаңы система менен да жактары, кемчилик жактары кайсыда ойлойсуз көп мандаттуу округ? Эми коркпош керек. Бизде мынакей канча системадан мына 30 жылдан өтүп келатабыз. Бул системаны дагы көрсөк деле болот да. Эмне себептен? Бирок барбы? Эмне себептен дегенде 2005 деле 2005 жылы бул система менен ошондой бир мандаттуу округ менен жаңы лидерлер келген абдан көп. Мындай жалпы эл тааныбаган эмес, бирок ошол жерде жергиликтүү байланган, ошол жерден чыккан лидерлер көп чыккан, абдан күчтүү лидерлер чыккан болчу да. Мисалы саясатчылар бар да. Кандай гана мыйзам долбоор. Бул көп мандаттуу ар бир системада бар. Мен айтып атпаймынбы? Ар бир системада плюсу да бар, минусу да бар да. Ушул сунушталып жаткан мыйзам долбоордун кандай тобокелчиликтери? Саясий партияларды бул мынакей биздин коомчулукта дагы кээ бир жогорку кеңеш депутаттары дагы айтып атат. Менин да коллегаларым дагы баягы саясий партиялардан чыкпай калышы мүмкүн эмес депчи. Эмне себептен жол берилип атат да.
өзүн да көрсөткөнгө дагы, анан кийин бир мандаттуу округтан да чыккандар айтып атпайбы, болбой эле фракцияларга кошулуп атпайбы, саясий партияларга эмес кошулуп атпайбы. Демек жок деп эсептейсиз. Ошол себептен бул жерден баягы саясий партиялардын күчүн өздөрү көргөш керек да. Эмне себептен дегенде, биринчи талапкерлерди подбор кылыш керек да. Ал жерде мисалы таап туруп ар бир округтан чыгарып, ошол жерден көрсөтүп, анан кийин азыркы күндө деле биздин жогорку кеңештин депутаттары саясий партияга, фракцияга деле байлаган деле эмес. Мисалы биз көрүп атпайбызбы, фракция деле чыгарып койсо деле мандатынан ажыра албайт да. Өзү эле баягы өз каалоосу менен чыгып кетсе фракциядан. Анда бирок мурдакы дагы созывдарда болгон, мисалы чыгарып коюшкан депутаттар, бирок аягына чейин депутат болуп кала берген да. Демек партиялык система кандай гана болбосун өзүнүн күчүн жоготту деп айта аласызбы? Мен айтсам, кошумчалап коет элем да. Эгерде бизде партиянын система боло турган болсо, анда аягына чейин партиянын өзүнүн дисциплинасы менен, партиянын толук түрдө ишмердүүлүгү менен алып кете турган идеологиясы менен чогуу бирге бара турган партийный bizde понимание келгенде, как Европада. Мисалы Европада кичине баягы пенсиялар азайып кетсе, социалисттерди колдойт. Социалисттерди колдой эле, алар социалисттер биздин зарплатабызды көтөрүп берет, пенсиябызды көтөрүп беребиз дейт. Анан бир аз эле экономикасы же башка жагып калса, либералдарды колдой эле деп кетет. То есть аларда ушундай түшүнүк менен келет да. А биз партиянын эми баягы ичинде кандай кишилер бар, жетекчиси ким, артында кимдер турат, баягы немесинде списогунда кимдер бар деп гана тандайбыз да. Же болбосо азыр айтайын деген ошо партиялар барганда деле, эми мен азыр баардыгын жаман дей албайм. Мисалы өзүм деле барганда партиянын программасынын 90% аткардым. Биринчи ошо сөзгө калбайын депчи. А бирок башкага айтпайын, башка партиялар, бирок алар деле башкы чыккан, элдин астына чыккан программасын унутуп эле калды да. Анан айтып аткандай, кааласа ал депутат, ал фракцияны уруп да ойной бербейт да. Мен керек болсо кетип калам дейт. Эчтеке кыла албайт. А эгерде сен ал жерден чыга турган болсоң, фракция сени чыгара турган болсо, сенин мандатың ажыратканга чейин барса, настоящий партийный система менен кетсе, анда башка маселе да. Анда башка маселе. Азыр на цыпочках эле держится да, мындайча айткандачы, орусча айткандачы, же өзүңдүн личный мамилең менен карайсың, же ошо лидерден эле зависит этет кантип. Эгерде башка бир жол менен карап көрсөңүз, ал жерде мындай көп эле ыдырап кеткен да ошочу. Шаарларды айтсакчы, мынакей өткөн шайлоодо эле, мынакей мурда деле биз айтып кетчүбүз, мен эле белгилеп кетчүмүн. Бишкек шаарын эле алайлы, Бишкек шаардык кеңешке шайлоо болгондо, Кыргызстан боюнча деле, мисалы жогорку кеңешке баратканда деле, мурда деле жөн эле баягы тигеме преференция жок болгондо, анда жабык эме тизме менен кеткенде деле, ар бир эме талапкер өзүнүн аймагын эме тандап алчу да, районунчу. Бул секрет эмес. Ошого жооп берет, анан кийин добуштар плюс болду бул системадан, бул баягы ачык көрдүк да, ар бир талапкер канча добуш алып, канча мындай саясий күчү бар экенинчи, Кыргызстан боюнча добуштарын алып келди да. Анан Бишкекти алсак, мисалы башка шаарларды алсак деле, саясий партиялар эми талапкерлерге берип коет шаардын баарынчы. Округтарга берип коет, 5 участок, 6 участок, 10 участок ал жерде берип коет. Анан кийин алар ушул ал жерден шайланып келип, кайта эле ошол жерде саясий партияга байланып, ошо чогуу жүрүшөт да баягы. Болупчу, бирок өзүнүн баягы жеке менчик кызыкчылыгы менен ошол өтүп алайлы деп туруп, ошон үчүн саясий партияга кирип атат, башка вариант жок да. А бул жерден мисалы плюсу болгондун, бул жерден 2-3 район деле кошулса деле, азыр мынакей 3 мандаттуу болот да, буйрусачы. 3 мандаттуу болсо, ал жерден бир квота болот ал жерден эми гендер боюнча. Анан кийин ошо 100 депутат чыгып атпайбы. Анан плюсу болсо, азыркы мыйзамда бизде жок. Жанагы кезекке туруп, ордунан бир депутат чыгып кетсе, же мисалы кызматка кетип калса, же башка эмелер чыгып калса, ал кайта жылып туруп ордунан келе берсе болот депчи. Бирок ошол жерде депутат ошол округка байланып турат да. Мен бул түшүнүктөрдүн бирден бир дагы билесиздер, депутат эгерде бир кызматкерге кетип калса, баягы одномандатный да, анын ордуна кайра шайлоо өткөзүп болчу. Шайлоо деп атып, 100 миллион сомго жакын шайлоо кетирдик, шайлоого акча кетирдик. Ал эми акча жагы. А моралдык жагы, элдер ал жерде шайлоо өтөр уже баштары да айланып калды да. Бул жогорку кеңештин шайлоосу, айыл өкмөттүн шайлоосу, эмне үчүн жогорку кеңешти кечээ эле шайлоо болбоду беле? Демек өтө түшүндүрүү жагы да татаал болуп, анан явкага бул дагы өзүнүн кесепетин тийгизип атты. Ушул жерден мен сиздерге экөөңүздөргө тең суроо бергим келип турганда, азыр бизде шайлоо процессинде эки чоң көйгөй бар. Бул жарандардын аябай пассивдүү катышып жаткан, анан добуш сатып алуу. Ушул сиздер сунуштап жаткан мыйзамда болбоор ушу эки көйгөйдү тең чече алабы?
Явканы, по крайней мере, баягы округка байланыштуу. Баягы мурда Кыргызстан боюнча чуркайт да, мисалы кандидаттар, бул жерде бир округка байланганга байланыштуу. Ал округтан мен айтты дейсиз го, жок дегенде кеминде бир 10дон кем эмес ат салышат да. Бул деген эмнени билдирет? Бул жерде ошол жакта кандидаттардын активдүүлүгү жана жергиликтүү ошол жактагы өзүнүн күчтүүлөрү да чыгат да. Демек бул сөзсүз түрдө мындай явкага таасирин берет. Канча пайызга көбөйүшү мүмкүн? Мисалы үчүн акыркы шайлоодо канча пайыз болду? Баягы жогорку кеңешке мөөнөттөн мурда шайлоодо 25% болду Баткенде. Мисалы айтсак, региондордо алсак, региондордо бир аз жогорураак да. Бишкекте мисалы чүйдө төмөн болуп турат. 16% болду, э? Бир мандат округ болгондо 16% болду да. Ал жерден эмне себептен дегенде баягы жайында болуп калды шайлоо, ал жерден баягы жайында башталып, күзүндө болуп калды, жазында башталып, жайында болуп калды. Эл тажап калган, түшүнбөй калышты да эмне болуп шайлоо болуп атат. Ошо маалыматтар тараганда, мисалы компания болуп атканда, бул жерден мисалы баары катышып атат да. Республиканын баары чыгып атат, баары партия баары эле шайлоо. Тууганым арзан деле шайлоо да. А бул жерде бир эле округ. Бир округ болгондо анан бунун баарын айтып эметип албайсың, түшүндүрө албайсың да. Мисалы шайлоого келиш керек, анан өзү эми талапкерлерге да эмете зависит этет да. Эмне себептен дегенде, күчтүү талапкер болсо артынан эл барат. Жаңы талапкерлер болуп атат, баягы шайлоого ачык эмес, эл тааныбайт, келип коюп алып атышат да. Мисалы канча 10дон ашык, мисалы талапкер болот, 15 талапкер болот, эл деле тааныбайт. Мындай карасак көп талапкер, эмне себептен дегенде рейтинги жок да, элдин арасындачы. Эл тааныбайт ошо эмне сырайт. Анализ жасадыңыздарбы? Эгер мыйзам кабыл алынып калса, канча пайызга көтөрө алат экенсиздер ушу жарандардын катышуусун? Эми албетте биз конкреттүү түрдө мынча пайызга көтөрүлөт деп айтыш өтө кыйын. Бирок однозначно мурдагы караганга пайызга караганда бир топ көтөрүлөт деген биз божомол бар. Анткени баягы мен айтып кеткен аргументтер биринчиден эл үчүн дагы баардыгы үчүн дагы бир күндө өтө турган шайлоо, баягындай кичинекейден болуп жартылай өтпөйт. Мурдагыдай 100% 16% болбойт да, однозначно. 16% эмес, эми жалпы Кыргызстан боюнча 30дан 40%ке чейин болот. Биз ошондой бир божомолдоп атабыз. А бул каалайбызбы ар бир округка тиешеси болгонго байланыштуу жана жалпы Кыргызстанга болгонго байланыштуу явка жакшы эле болот да, мындай кичине көтөрүлөт. Андан сырткары жана биз айтып аткан очередь кезек келгенде кайра эле шайлоо болбой калганга байланыштуу бул дагы мындан ары элдин маңызына толук түрдө түшүнүп келет да. Так, айыл өкмөт менен көрк кеңеш бир күндө болот экен, президенттикке бир күндө, анан жогорку кеңешке бир күндө деп. 3 жолу барат деп шайлоо. Ошондо ал дагы келечекте буга мындай кайдыгер карабай, шайлоого түз карап барыш керек экен деп карайт элебиз. Эми жана экинчи жүзүн айттыңыз, акча боюнча. Добуш сатуу боюнча баягы айтып кеткендей, буга чейин революциялар ошонун алкагында болгонго байланыштуу, буну өтө катуу көзөмөл кылып, мисалы билесиз, жана Ошто, Бишкекте бир эмес 2 жолу жана партиянын неме өтпөй, шайлоо өтсө дагы, бүтсө дагы кайра жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөзүп, анан бир топ партиялар кайра катыштырбай, анан бир топ партияларды ошол жерден кармап келгенин бирден бир бул биздин саясий эрк жана жетекчилердин каалоосу. Демек бул тарапта азыр эки эсе күчөтүлөт. Анткени эгер рас биз баягы округка байлап аткандан кийин биз округдагы акчасы жок, бирок авторитети бар, элдин арасында өзүнүн бир какой-то жумушунун алкагында элдин арасына чыккан балдарга дагы, кыздарга дагы мүмкүнчүлүк бериш үчүн мурдагыдай акча менен утуп кетем, акча менен жеңип кетем дегендерге өтө мындай лупа менен каралат да. А мурда Кыргызстан боюнча болот эле да, мисалы баягы биздин Кыргызстан боюнча билбей калат элесиң, кайсы жерде кайсы кандидат кайсы жерде чуркап жүрөт. А бул жерде баары эле көрүнүп турат. Так, могу округда 15 кандидат бар экен, 15 кандидаттын артынан толук түрдө караган мүмкүнчүлүк болот да. Мисалы партияда Кыргызстан боюнча болгонго байланыштуу бир кандидаттын артынан кайсы жерде кантип жүргөнүн, кимге кайсы жакта акча бергенин, же сатып атканын, же фактыларын тутуп алыш өтө оорго жатчу да. Азыр жеңилирээк болот. Мисалы үчүн балким менде мындай ой пайда болуп кетти да. Мисалы үчүн сиздин партия бир округда кандидатыңыз, талапкериңиз аттанат, бирок ошол адам добуш сатып алууга мындай далилденип калса, негизи эле партиянын жалпы шайлоодон четтетип салса, балким бир катуу чара киргизилишсе, балким бул токтойт. Бул жерде палка двух концов деп коет да. Мисалы ошол эле эгерде кандидаттарды биз тандап чыгарып, ар бир округдан чыгарып атпайбызбы? Бирок эгерде ошол кандидат, например, да, кандайдыр бир ала турган схемасына келгенде, азыркы мыйзам боюнча агитаторду кармаса эле кандидатты снимать этет да. Агитаторлорду спокойно внедрять этсе болот, киргизип койсо болот алдын ала.
анан алдын ала сен киргизесиң, ошол жактан бар, анан офисине кирип, офистен акча алганыңды эле тартып чыгасың, анан элге бергенди биз тартып коебуз, ошо менен болду, кандидат алып коет деген нерседен алыс болушубуз керек да. Ушундай подставалар болбосо, накта өзү барып турушуна кармалса, конечно, анда чаралар ага көрүлөт, это однозначно, и партияга да көрүлөт. Билесиздер, партияга предупреждение болуп, биринчи, экинчи жолу предупреждение алгандан кийин, үчүнчү жолу толук түрдө партияны снимать этип коет. Бизде ошондой случайлар болбодубу жана Горкий? Жок, бул көп мандаттуу округдарда. Тактаны ошондой эле болот, тактаны ошондой эле болот. Ал деле бар да. Бирок адамдан амал качып кутулбайт да, баягы улам чаналар катаалдашканда улам бир амал ойлоп таап жатышпайбы, мисалы үчүн онлайн акча которуу же болбосо баягы адамдарды алмаштыруу. Бул жерден деле мисалы үчүн көп мандаттуу округга өтсөк деле добуш сатып алуу токтойт деп таккез айта албайт экенбиз да. Жок, эми бул биринчиден айтып атам го, жалпы ВШКнын деле күч органдарынын деле жетекчилердин деле баардыгын схемасы жана ошондой эле ою жана ошондой эле планы ошону жокко чыгаруу. Кандайдыр бирөө кармап калсак, керек болсо кандидатын снимать этемегенге чейин булар максималдуу иштейт. Ал жерде маселе жок. Бирок сиз айткандай, биз эми Европада эмес экенбиз да. Биз кайсыл мыйзамды кабыл алсак, мен уже мыйзамдарды өзгөртөөр кээде мындай чачырып да калдым да. Кайра эле бир жакшы нерсени кыла коесуң, ошону аткарууну ойлогондон көрө, ошодон кантип кутулсам же ошону кантип алып өтсөм деп ойлойбуз да. Биз эми бир аз менталитет жактан дагы ушул жакта калып калып атабыз. Мен ойлойм бара буну дагы жокко чыгарабыз. Мыйзам долбооруна кайтып келсек да, бул акыркы ушул 7-чакырылышта парламенттик шайлоо өткөндөн кийин 4 жыл ичинде 9 округда мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуптур да. Ага 122 миллион сом сарпталыптыр. Анан эгер көп мандаттуу округга өтсөк, кайра шайлоо өткөрүү токтойт деп жатасыздар да. Бирок эми балким ушундай да болуп калышы мүмкүн. Ал жакта депутаттар, кийинки депутаттар келип бүтүп токтоп жок калсачы киши. Ушундай болушу мүмкүнбү эми мындай? Эми теоретически, сиз айткандай теоретически болушу мүмкүн, бирок фактически же реальный турмушта андай болушу мүмкүн эмес да. Себеби бизде бул институтка, парламентке эч качан мындай каалоочулардын саны азайган эмес. Тескерисинче көбөйгөн, жаштардын умтулган да. Эми көрө жатасыз го, эми мына кече деле повторный шайлоо болгондо деле бир округтан жок дегенде кеминде бир 7-8ден катышып атты да. Бул демек эмнени билдирет? Бул деген түздөн түз ал жерге мындай барбайм деген адамдардын саны азайт дегенден алыспыз. Көп эле болот да. Бирок эми андай болбой калган күнү деле биз азыр мыйзамда мынтип жазып атабыз. Мисалы, бир округтан 5 аял же 5 эркек катышты деп коелу, эми элестетсеңиз. Анан бир 5 эркек ошодон барып бир сыйрадан депутат болду дагы, анан бир жумуштарга кетип калды. Эркектердин арасында калбай калды. Всё. Бирок дагы бир эркек кетти, ал место по идее эркектин ордуна эркек келиш керек. Бирок эркектер калбай калды. Анда биз ошондой учурларда, калбай калган учурларда айымдарга берилсин, башка полго да, биздин случайда айымдарга берилсин деп атабыз. Анда айымдарга берилип кете берет. Такыр болбой, эми допустим, эгер ошондой сиз айткандай болуп калса, анда ошол округда кайра добуш болууга мүмкүнчүлүк берсин деп мен өзүм депутат катары сунушумду бердим. Шайлоо өтөт. Ооба, эгер это маловероятно, эми бир мындай 1000 случайдан бир случай болуп калышы мүмкүн дегенге на всякий случай жазып кое бердик. Ал келбей, бирок мен ага көп деле көңүл бурбайм, мындай вероятность азга келтирет элем. Ал болбой деле калат да. Айтып атам го, эч качан ал жерге бир 5-6 эле кандидат катышат дегенден алыспын. Как минимум 5-6 аял, как минимум 5-6 эркек катышат да. БШК мүчөсүнөн суроо бергим келет да, ушу мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү, кайра өткөрүү тажатып жибердибиздерди, мындай кесепеттер кандай болот экен? Бир мандаттуу округдар жөнүндө айтып жатабыз. Жок, биздин жумушта. Биздин жумуш болгондон соң, мисалы, бир кандай ошо жагдайга байланыштуу эми депутаттар баягы кезексиз кетип калышты да, бир соттолуп баягы же мурдакы соттолгон же соттолгону болсо ошо кийинки процесстер чыгып же мурдакы дипломдору эме экен, фальшивый экен деп чыгып калган да, ошондой мындай көп эле факттар болду да ал жердечи. Эми болсо эсимде жок, ар бир кандай жегерлер өз каалоосу менен кетип калгандар болду депутаттарчы. Муну 21-жылы мыйзамды карап атканда да мен сунушум болчу ошол жерде баягы кезекке коюп, анан 2-3 орду алганга депчи, эми ар кандай болгон, бирок ошо мыйзам ушундай кабыл алып калган да. Ушул жерден бул жактан бизден көрүүчүлөрдөн суроо келип жатат да. Баягы
бир мандаттуу округдарда бир депутат кетсе, мандатын тапшырса кайра кайра мөөнөттөн мурда шайлоо өткөрүлүп атпайбы? Бирок бир учур болгондо Өмүрбек Бакиров бир мандаттуу округдан шайланып келген, бирок ал мандатынан жокко чыгарылгандан кийин түшүндүрүп берем. анын ордуна башка адам азыр мандат алып отурат да. Анан эмнеге анын мыйзамдын талабы ушундай болчу да. Эмне себептен дегенде, ал өз калоосу менен кеткен эмес. Биринчи жогорку соттун чечимин биз аткарганбыз. Жогорку соттун чечими бар болчу. Экинчи тарап ошо соттошуп, борбор шайлоо комиссия аягына чейин туруп өзүнүн токтомун коргогон болчу. Бирок жогорку соттун чечими кабыл алынып болчу. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып кеткен. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгып кетип, соттун чечими менен биз ошо соттун чечимин аткарып, депутаттык мандаттан ажыратканбыз. Бирок мындай эме бар да, түшүнүк бар да, депутат деген бул шайланган талапкер да. Анан кийин катталган талапкер бар, анан талапкер бар. Ушундай эмелери бар да, терминдеричи. Анан биринчиден биз болсо ошо депутаттык мандат каттоосун эле жокко чыгарганбыз. Ошол эле кезекте эле иш козголгон болчу, ошо токтотулган болчу, эме боюнча добур сатып алуу боюнча бир иштер. Ошол себептен Ички иштер министрлигинен келген справка бар болчу. Ички иштер министрлигинен өкүлү келип, бизге ошол жерде далилдеп берип, кийинки күндөрү, ал ошол күндөрү эле болгон эмес да. Ошол 1-2 жыл өтүп кеткен. Бакиров, ошо Бакиров соттун чечими кийин чыгып атпайбы, соттошуп атпайбы ошо. Бирок атасы 1 жыл соттошуп турупчу. Жок болсоңуз, ата зат боюнча башка ситуация. Аягына чейин түшүндүрүп берейин да. Ал жерден анан кийин ошо биринчи мандаттан ажыраткандан кийин ал бирок шайланган талапкер болуп кала берген да 10 000 добуш менен. Анан кийин ошо материалдардын негизинде шайланган ошо берилген добуштары жокко чыкты башка чечим менен. Ошо Бакиров деген талапкерге биринчи депутат Бакировдун мандаты жокко чыкты. Анан кийин Ички иштер министрлигинин негизинде берилген справка негизинде козголгон иштин негизинде анан биз болсо ошол чечим кабыл алдык. Мисалы, как будто биз ошо бизди жогорку сот өзүнүн чечими менен шайлоо бүткөн күнгө алып барып койду да биздичи. Бул биринчи жолу болду биздин эме практикада. Биз да ошо эмет ойлонгонбуз, жаңы шайлоо коюшкан депбиз, бирок мыйзамдын жолу ушундай болду. Биринчи депутат мандатынан ажыралды, анан кийин материалдарды карап туруп, ошол добуштар жокко чыккан соң жаңы шайлоо койгонго мүмкүнчүлүк болгон жок. Эмне себептен дегенде 30%-тан бунун добуштары ашкан эмес болчу да. 33%-тан ашып кетсе, анда жаңы шайлоо өткөзмөкпүз. Демек мыйзам бузулган жок. Анан кийин ал жерден экинчи талапкер, ошо ордунда турган талапкер ошого мандат бергенге туура болду да. Муртазалиев боюнча ал жерден БШКнын позициясы мен да өзүм айткам эфирге чыгып, ал жерден мындай болгон. Шайлообек Атазовдун баягы подкупу болсо чыгып калып, ал жерден жогорку соттун чечими чыгып, ал жерден ошо мандаттан ажыратканбыз. Бирок эмне себептен деген жаңы өткөзгөнбүз, ал жерден Муртазалиев менен Атазовдун добушун кошкондо 33%-тан ашып кеткен, 55-60% болуп кеткен. Ошол себептен жаңы шайлоо койгонго ошол жерден ушундай эме болду да, туура болду да. Дагы бир көрүүчүдөн суроо келиптир. Бул долбоордун артында ким турат? Кызыкчыл бир топтор тургансый дейт. Мыйзам долбоор жөнүндө айтып жатат окшойт. Көп мандат. Депутаттар өздөрү турат да. Кызыктар бир тараптар бар дейт да. Бир күчтөр барбы дейт. Кандайдыр бир топ болсо, эгерде ал авторствода жалаң партиялын жетекчилери кирип алса, же партиялаштар кирип алса, анда партиялаштардын кызыкчылыгы деп айтат элек да. Эгерде жалаң гана авторствого одномандатныйлар кирип алса, анда биз айтат элек, бул одномандатныйлардын депчи. Ал жерде аралаш кирген. Мен билишимче 60% одномандатныйлар, 40% партиялардан түзгөн депутаттар кирди. Бул бир жагы. Экинчиден мен бир аз жакшы түшүнбөй атам, кандай топко бул кызыкчылык болушу мүмкүн? Эгерде тышкы саясий күчтөр жокпу дегендей маани. Жок. Сырткы кандайдыр бир күчтөр бизге басымдык кылып же бизге бир айта албайт, андай нерсе бизде жок, исключено. Биз жалаң гана өзүбүздүн гана мисалы ички ойлонгон форматтын гана алкагында кылып атабыз. Ушул жерде мен тактоо иретинде дагы бир суроомду узаткым келип атат. Ушул суроону эле улайчы. Бул шайлоо эрежелерин өзгөртүүнү президент да колдоп жатат да, маектердин биринде туура деп айтты да. Демек кабыл алынышына шек жок болуп калды. Анан ошол эле маектердин биринде президент айтты эле да, ушул системаны биз 2020-жылы эле киргизмекпиз, бирок тышкы саясий күчтөрдүн басымы көбүрөөк болуп кеткен депчи.
Азыр ошол саясий күчтөр сиздерге басым жасаган жокпу? Наоборот, тескерисинче ал басым дегени жанагы партия системаны өлтүрүп атасыңар, партийный система болуш керектир, демократиядан артта калып атасыңар деп Европада жактан көбүрөөк ушундай сөздөр айтылды дегенди айтса керек президент, потому что мен ошондо 6-созда депутат элем, мен билем. Бир топ жанагы Европа тараптан партиянын системаны өлтүрбөгүлө, силер так эле партияны жок кылып коюп атасыңар деген үндөр келген. Скорее всего, ошону айтса керек да. Ошого бирок ошол эле учурда мен билем одномандатный эле болсун деген дагы күчтөр болгон. Ал жеке бирок көбүнчө Кыргызстан жарандары айтып жүргөн да. Жөнөкөй эл, силер партиядан келгенден биз бир партиянын баягы шайлоонун астында эле бир көрөбүз, андан кийин аларды көрбөйбүз. Биз аларды көрүп турайлы, депутат башында бар, аягында жок деген сөздөр көп айтылбадыбы? Бир региондон көбүрөөк чыгып калып, бир региондон такы чыкпай калгандар болду. Ошол эле нарында жанагы контейнерден жасалган мектепте эле оказалось бир да депутат болуптур, алардан чыкпаптыр. Өмүрүндө Актабадан бир депутат чыкпаптыр. Казармандан буга чейин депутат чыкпаптыр. Кечээне ошол жерлерден депутаттар чыгып келди да. Айтайын дегеним, как раз таки региональный жакты дагы күчтөп карап турган мыйзамдардын бири да. Бул анан эми жагы бир жолу кайталап кетейин. Мисалы, эгерде бир эле баягы президент айтып атпайсызбы, анын дагы ою мүмкүн биздин жанагы оюбуз менен бир тең келгендир. Анткени ал киши ачык эле айткан мурда элечи. Ооба, ушул одномандатный болсо жакшы болот эле. Себеби ар бир округтун каралбай калып атат, ар бир округ каралсын, ар бир ошол жакта айылдын алкагында маселелер көтөрүлүп турсун деп айткан сөзү бар. Кечээ колдодук, колдогондон кийин дагы бир топ эми экинчи окууда дагы өзгөрүүлөр кирип атат. Мен ойлойм ошол өзгөрүүнүн алкагында эске кабыл алып көрсөк, бул дагы биздин турмушубузда, Кыргызстаныбызда колдонуп көлбөгөн, дагы бир жолу кайталап коеюн, дагы бул биздин турмушубузда колдонуп көлбөгөн бир системалардын бири. Колдонуп көрөлү. Мүмкүн андан кийин биз bundan дагы күчтүү болобуз, bundan дагы опыт алабыз дагы, мүмкүн андан кийинкилерди бир жакшы уже түшүнүк менен жакшы кабыл алабыз. Сиз айтып жатпайсызбы, биринчи жолу болуп атат, муну колдонуп көрөлү депчи, бирок азыр бир көрүүчүбүз жазып атат, Кочкордон жазып атам дейт. Көп мандаттуу округдар Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жаткан жок да. Жаңылбасам, биринчи чакырылыштагы 105 депутат ушундай жол менен шайланып келди беле. Анда бир округдан бир депутат болгон дейт. Бирок анда мыйзам чыгаруу жана эл өкүлчүлүк деп эки палаталуу парламент болчу дейт. Ооба. Ошо палатага бөлүнгөнү менен эле башкача система менен азыркы айырмасы кандай болот? Палатный эле болгон, кадимкидей эле. Бирок бир мандаттан бирок просто мындай болот да, бир округдан верхний палатага, анан законодательный жакка келген. Бир округдан эки депутат. Ооба, ошондой болуп калат атпайбы? Ошол сыяктуу нерселер болгон да. Бирок ал аталыш совсем башка. Себеби ал двухпалатный болуп келген. Аталыш сапатычы, сан ишичи. Жумушу да башка да. Бирөө мыйзам чыгарат, бирөө баягы отчет алат. Жок, ошол эффективдүү болду беле ошол учурда? Эми аны тарых биз көрдүк, аны тарых башында өттүк. Буну толук түрдө биз бүгүнкү түрдө мажоритардык көп мандаттуу системаны өттүк деп айта албайбыз. Жок, бул башка система. Эки палатага бөлүнгөн. Ооба, биз азыр бир өзүбүздүн эле законодательный палатанын бир палатанын алкагында болуп аткан биринчи жолу колдонуп атабыз. Ооба, шаардык кеңеште колдонуп көргөнбүз. Шаардык кеңеште 99-жылы экен бир колдонуп көргөнбүз Бишкекте. Бирок ал түшүнбөй эле кийин кайра эле башка система менен шайлоо өтүп кеткен да, аны толук түрдө эл түшүнбөй калган. Депутаттар өздөрү дагы толук түрдө колдоно албай калган. Бул азыр жогорку кеңеш деген жогорку кеңеш, эми кор кеңеш эмес. Мен ойлойм толук түрдө карап көрөбүз да. Мындай да мыйзам эми ирети менен өзгөрүп турат. Буга эч капа болбош керек же бир кейбеш керек да. Анткени заман өзгөрүп атат. Конституционный строй өзгөрүп турат. Сиз айтканда жана президенттин азыр айткан сөзү эмне үчүн айтканда себеби бизде азыр конституция боюнча президенттик мамлекетте жашап атабыз. Анан президент бардык элдин баягы бир мандатын ээ болуп, элдин атынан сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар конституция боюнча. Эгерде парламенттик болгондо да другой разговор. Же хотя бы смешанный парламентский президентский болгондо дагы башка маселе да. Ошондуктан буну дагы баягы сиз айтып аткандай эмне үчүн президенттин дагы ою бул жерге өтө маанилүү. Ал дагы киши жетекчибиз ушул сыяктуу нерсени колдоп атат. Көп мандаттуу округ деген азыр айылдык кеңештерде бар да. Айылдык кеңештер шайлоодо ушундай система колдонулат да.
ушул сыяктуу окшош, бирок баягы бир галочкада бир эле кандидатты тандабайт. Ал жерде үчөө эле 5 беле Канча мандат болсо ошо. канча мандат болсо, мисалы 5 мандат болсо 5-10 тандайт. Бир округ. Бирөө болсо Бирок ушуга окшош сыяктуу да. ушул сыяктуу бир баягы немеден чыгат. Бирок баягы галочкада тандап атканда немеси система, шайлоо системасы башкачараак. Айылдык кеңеш депутаттары да элемент иштеп атпайбы ошо система менен? Менде мындай суроо болуп атат да, баягы көп келсе депутаттар ошо мисалы үчүн Кочкор, Нарын, Акталадан шайланып келсе, ошолордун гана маселесин көтөрүп, баягы мамлекеттик деңгээлдеги, идеологиялык деңгээлдеги маселелер каралбай калат, баягы ар бир эле өзүнүн аймагы жөнүндө эле көтөрүп майдаланып кетет деп атышпайбы? Ушул жерден дагы бир суроо узаткым келип атат да, азыр бир мандаттуу округтардан шайланып келген депутаттар ошо округунан чыга албай калып атабы же мындай жалпы процесске активдүү катышып жатабы? Мен аттарын атап эле коеюн. Атайбыз. Мисалы ошол эле самый койжо. Бир гана Акталаны карап калып, Кочкорду карап калган жок да. Жалпы маданият жөнүндө кандай сөздөрдү сүйлөп атат, кандай мыйзамдарды сунуш берип атат. Жалпы Кыргызстан боюнча Оштогу проблема, Баткенде кече мына Баткен жөнүндө сүйлөдү мисалы. Анын оозуна эч ким тийип койгон жок да, сүйлөп атат да. И сүйлөй берет. Бул деген эртең бир эле регионго байланып калдың, айылдык кеңештин депутаты болуп калдың дегенден алыспыз да. Жок, андай эмес. Ал депутаттын өзү. И наоборот, Кыргызстан боюнча шайланып келген партийный система менен депутат бир дагы баягы чыкканда бир присяга берип койду, ошол бойдон жок. Элине да барган жок, мыйзамда жазган жок, чыкканда жок, сүйлөп койгон да жок да. Тескерисинче бул адамдын өзүнөн зависит этет. Ал депутаттын өзүнөн зависит этет. Ал керек болсо айылдан деле чыгып алып, мисалы ошол эле Бабанов 2005-жылы одномандатный таластан чыкты, бирок мына мамлекеттик деңгээлге чейин көтөрүлүп алды, керек болсо партия кийин ачты. Чыкты го, чыга тургандар көп эле чыкты го ошол ошондо. Ошол эле Санур Кожоев өзү деле чыкты го ошол, Көлдөн чыкты. Камчы Кызышаев Жалал Абадтан чыкты. 2005-жылы одномандатныйдан сурулуп келген мына лидерлер. Партияга караганда ошо бир мандаттуу округтар лидерлери чыгарат деп ойлойсузбу? Жок, мен азыр андан алыспын. Бирок мен айтайын дегеним, сиздин сурооңузга, эгер регионго байланып калат дегенден жок, андай эмес да. Ал тияка келип алгандан кийин анын функциясы такыр башка. Анын функциясы, прямой функциясы мыйзам жазуу жана контролдоо. Ал эми эл менен эте само собой боло турган нерсе да. Бул жерде просто байлап койгонубуздун себеби, бая айтып кеткендей, мисалы да, бир округтан 3 чыгып калгандачы, мен айтты дейсиз го, ошол 3 округтан, мына мисалы биз кечээ эл менен жолугушуу деп каникулга чыгып кеттик. Бир жума биз жок болдук. Бир жумада эми канчасы билбейм барды реалдуу түрдө, а канчасы барбай деле койду да. Өзгөчө партия менен шайланып келгенде такыр эле барбай койду. Себеби ал бир округка байланган эмес, ага баары бир. Эми азыр байлангандан кийин ал каалайбы, каалабайбы ошол округка элдин астына барат. А тем более конкуренция болот, үчөө болот. Бирөө барса экинчиси таштап койбойт. Экинчиси сөзсүз барат, үчүнчүсү дагы сөзсүз барат. Кааласа биргелешип чогуу иш алып барат, кааласа бири-бирине конкурент болуп кайра талашат. Кайсы жерде конкуренция, кайсы жерде талаш болсо, ал жерде өнүгүү болот, өсүү болот. Мен ойлойм ошол жакта региондун талашып атып, ар бири жылына бирден мектеп курсунчу, талашат бирден тиги садикке талашсынчы. Айтайын дегеним мындай да, курду дегенде баягы башкача түшүнүп калбасын. Депутат болгондон кийин республикалык бюджетти карайт. Бул эң чоң баягы бюджеттин, мамлекеттик бюджетти калгандан кийин ошол жерде депутат өзүнүн сунушун бергенге укуктуу, өзүнүн объектилерин бергенге укуктуу. Ошол жакта көйгөйлөрдү көтөргөнгө укуктуу да. Демек ал ошол региондун проблемасы четте калбай каралып атпайбы? Ошол айылдардын проблемасы четке калбай каралып атпайбы? Бюджетке киргизилип атпайбы жок дегендечи. Ушул жагынан плюс болот да. Шаарлар мейли, по крайней мере, айылдагы региондор бир дагы мындай кароосуз жер калбай калат деп айтсам болот да. Ушул мыйзам долбоорун түшүндүрүп кетесизби, жана округтарга кандай бөлүнгөн атат? 30 округ болот. Примерно 130 миң, 140 миң тегерегинде бир округ түзүлөт. Бир округ ошол бир округтан биздин жарандар барат дагы тандайт 3 депутат чыгат. Биринчи эң чоң добуш алган бир болдогу примерно эркек деп айта берелим, эркек. Экинчи көп орун алган эркек, анан үчүнчүсү милдеттүү түрдө гарантированно айымдардын арасынан эң көп добуш алган айым келип үчөө ошол жерге депутат болот. Жок, округтарга бөлүнүшү боюнча жана өткөндө парламенттин чыйынында мындай сөз болду да, айрым округтарда 130-140 миң, кээ бир округтарга 100 миңден болуп калыптыр. Ошол суроо эмнеден болду? Азыр тең эле 3 миллион 800 болуп калды, 3 миллион 900 сиз немеге бөлөсүз. 30-га бөлөсүз, ошонун алкагында чыгат цифра. Бирок баягы кошуп келип атканда
прям бир цифра менен болбой калат, 20%га чейин плюс-минус болгонго уруксат берип атабыз да. Себеби баягы региондун мисалы кошуп атып, нарынды ат башыны коштуңуз дагы, анан казарманды кошоюн десеңиз, бирок бул жагынан казарманды кошконго болот мүмкүнчүлүк да. А эгерде жол жок болгондочу анда кандай болот эле? Жол болсо азыр талас менен аксын кайтып кошуп коесуз, ортосунда жол жок. Ал деген таласты агитация кылып, үгүт кылып, анан кайра ошко түшүп, жалал абадка кайра кайра үстүнө акыска чейин барыш керек. Же анда жол куруш керек деген маселелер туулуп калса, анда 20%га чейин плюс-минус карала берет да. Бул география абалына жашоо. Географияга караштыктуу, анан баягы машине барганга, кандидат барып иштегенге, эртең депутат барып иштегенге мүмкүнчүлүгүнө байланыштырып, анан аны эми баягы ЦИК Кудай бурса биз мыйзам кабыл алгандан кийин, кол койгондон кийин 7 күндүн ичинде Кудай бурса түзүп беришет. Жана күрөө боюнча да маселе чыгып атат. Күрөө кандай болот ошондо? Күрөө эми биз биринчи чыгарганда ар бир кандидат 100 миңден деп чыгардык эле баягы коомдук укугга. Бирок партияга сунуштагандардыкы көбүрөөк. Жок, азыр кийинчерээк 300 миңге көтөрүлүп кетти. Баягы самал движение болсо, анда кайра эле ошол эле маселе партияга туура келет да. Эгерде сен 30 жактан чыгарсаң, сен деле баягы одномандатныйга окшоп 300дөн төлөгөндө 9 миллионго чейин чыгып кетет да. Эгер сен баардык жактан чыгарам десең. Жок, мен башка жактан чыгарбайм, болгондо эки эле жерден чыгарам десең да, пожалуйста, эки жерге 300 миңден төлөйт дагы чыгара берет. 10 жерден чыгарам десе 10 жерден чыгарат. Бирок бул маселе экинчи окууда каралат. Мен азыр айта албайм 100% 300гө көтөрүлдү депчи. Просто бул жерде коомдук укугга чыгарганда 100 миң болчу, кийинчерээк депутаттардын сунушу менен баягы коомдук укугунун алкагында 300 миңге көтөрүлүп калыптыр. Бирок карап көрөбүз, жакын арада чечилет болчу. Партия чыгарса дагы, өзү чыкса дагы 300 миңби? Айырмасы жок. Партия чыгарса деле 300 миң төлөйт бир округтан, өзү чыкса деле бир округтан 300 миң төлөйт. Бул мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгаргандан кийин парламент угуу болду, Жок, эң болот, парламент угуу эң болот. Парламентте биринчи окууда каралганда да мына маанай депутаттардын көбү нааразы сыяктуу да. Эми элдин маанайын деле байкап атасыздар да, эл менен жолугушканда деле айтып жатасыздар. Маанай кандай болот атат? Эми парламентте, Чын парламентте биринчиден жаңы системага болгонго байланыштуу ошонун алкагында суроо албетте көп болду. Бул бир. Экинчисинде сиз каалайсызбы, каалбайсызбы, бүгүн дээрлик көпчүлүгү партийный системадан келген депутаттар отурат. Демек алардын баардыгы баягы Кыргызстан боюнча шайланып келген. Алар кайра Кыргызстан боюнча шайланганды каалашат. Анан 3 жыл анча-мынчалар арасында Кыргызстан боюнча дагы кийин шайланабыз деп Кыргызстан боюнча иштеп койгондор бар да. Алар үчүн бул өтө оор болду. Мисалы менин партиямдагы Эрлан үчүн. Эрлан Кыргызстан боюнча өткөнкү шайлоодо 19 миң алды. Бир округга байланган эмес, Кыргызстан боюнча. Албетте мен Эрланым үчүн ал кыйынга тутат. Эртең бир округтан чык давай десем, ага уже маселе жаралат. Аны эми Кыргызстан боюнча колдоп атса, ага, конечно, ыңгайлуусу партия болот эле. Ошол сыяктуу депутаттардын арасында баягы партия менен келгендердин саны көп болгонго байланыштуу алар көп ушул маселени көтөрүп атат да. Мен жана айтып кеткендей эле, мисалы мен партийный система менен сөзсүз түрдө чыгарам. Өзүм да партия менен Кудайым буйрса бул движение болом. Мен буну таштап койбойм. Жок, сиз партия аркылуу чыкканда шансыңыз көбүрөөк болчу да. Эми айтып атам, эгер мен өзүмдү ойлосом, жеке кече эле шайлоо өткөзүп, кече күнү эле 32 шаардын баарынан утуп келген партия катары, конечно, мага ыңгайлуу болмок. Мага оңой болмок. Бирок эми эгерде өзүм деле ойлосом, бирок биз бул турмушта өзүбүз эле гана ойлобушубуз керек да. Жалпы келечекте эгерде ойлосок, мен партийный бир боско айланып кетип, мага өтө оңой шанс. Мен азыр мага керек болсо очередь келип калышы мүмкүн. Мен кайра эле ошол баягы акчага берилип кетишим мүмкүн, мисалычы. Бирок эми андайдан алысмын мен. Негизи эле принцибим ошондой да. Бирок мен го ладно, башка партиялар кандай болот анда? Дагы алардын жетекчилери кандай болот? Ал система кандай болот? Бирок эме да, мисалы ошо 21-жылы эми талкуулап атканда мен деле сунуштаган болчумун ошондо. Мен лидер партияга золотой мандат бергиле деп өзүңөр эметкенче колдогон жоксуңар. Мисалы лидер партиялар кээ бирлер өтпөй калды, өздөрү шанс деле болгон жок. Штабта отургандар өтпөй калышты, мисалы факттар бар да. Алар штабта отуруп элге чыкпай калды да, иштебейчи. Бир айдын ичинде мисалы азыраак добуш алып калды, золотой мандат жок болчу да. Мүмкүн деле ошондой эле шарттар мен ойлойм, ошондой эле бирдей эле болот депчи. Саясий партияны чыгарып, просто кичине бир аз саясий партияларга сыноо болот. Эмне себептен дегенде, ар бир региондон талапкер табыш керек да. Мисалы көбүрөөк чыгарганга кийин фракцияга өттүрүп, алардын баары өткөндөн кийин ичине фракция түзүп, ал жерден иштегенге баягы мындай сыноо болот да партияларга. Анан эме жагынан кошуп кетет элем, мен добуш берүү процесси боюнчачы. Мисалы азыркы күндө мына бул системадан дагы биздин азыр жаңы жанакы дистанциялык
эми шайлоону өткөзбөдүк эле пилоттук проекттердичи. Азыркы күндө Кыргызстан жараны шайлоочу кайсы жерде болбосо дагы, чет мамлекетте жүрсө дагы, башка региондо болсо дагы барып ар бир участоктон барып туруп өзүнүн округуна каерде добушу бар ошол жерде шайлай берет да. Ал жер чектелбейт да бизчи. Ошон үчүн бул дагы биздин эми явкага дагы эметет да, берет да. Демилге чыгатары сизге акыркы суроом. Баягы кандай гана жаңы нерсе болбосун, баягы тобокелчиликтери болот да. Эмне тобокелчилик күтүп жатасыз ушу көп андатты округдарга өтүүнүн бир кемчилиги эмне болушу? Тобокелчилик ошол кайра эле келип баягы акчалуулар өтүп калбаса экен деген бир чоң мындай коркунучта турам. Реалдуу түрдө биз ойлогондой регионалдык жаңы күчтөр, жаңы акчасы жок, бирок ошол эле учурда элин арасына сурулуп чыккандар чыксын деген ниетибиз ишке ашып калабы экен деген бир аз коркунуч бар да. Жок, кайра эле басымдык кылып, кайра эле баягы акчалуулар келип туруп акчалар утуп алса, албетте мен дагы анда жаңылышкандардан болом. Эми анда айтам, мен жаңылышып калыпмын. Мисалы ушул немени жылдырып атканда жаңылышып калыппыз дегенге барганда ушул тобокелчиликти бир аз көрөм. Башка бир чын айтканда мындай көп тобокелчилик башка келбей атат. Эң коркконум эле эң эле ушул жагы басымдык кылып кетпесин деген жагы бар. Ал ички ушул дүйнөм, ички баягы ойлогон, жүрөгүмөн ойлогон коркунучум да. Жаңы күчтөргө жол ачабыз деп, тескерисинче акчалууларга жол ача албайлыбы деп. Жана бул жерде көп нерсе органдардан, ЦИКтен, жетекчилерден зависит этет да. Алар катуу туруп берсе, катуу жанагындай дагы бир күчүбүздү көрсөтүп, бул жерде маселе только акчалууларда эмес, реалдуу лидерлер чыксын деп мындай до конца ушуну кармап берсек, жетекчилер ошону кармап атат, бирок кийинки баягы органдар, астында иштеп аткандар, күч органдары ушунун алкагында да катуураак туруп берсе, анда жакшы болот да. Акчасы болсо деле мындай эл үчүн иштегендер болсо дегенбиз да. Эми Акчанын баары эле шүмүшкү. туура айтасыз. Оңдоп коеюн. Бир эле акчалуу деген деле келип эле сеткандай шүмүшктөр эмес. Бирок акчасы менен келип алып, өзүн гана ойлогон адамдардан алыс болсок, ошондой адамдар келбесе. Айдишкөй профессор өзүнүн бир какой-то областында жетишкенге жаратман адамдарга, таланттуу адамдарга эгерде ушундайлар келип калса, анда бул түздөн-түз кийинки созувдун парламенттин сапатына таасир этет. Эгерде сапаттуу парламент болсо, сапаттуу мыйзамдар чыгат, сапаттуу сунуштар берилет дагы жалпысынан Кыргызстан мамлекетине, элине жакшы болот да. Ошондо реалдуу түрдө элдин дагы мындай жашоосуна жакшырта турган жакшы сунуштар кирип калат да. Эгерде сапаты менен дагы эле начар болуп калса, мына ушудан коркуп атам. Баягы мен акчалуу дегеним дээрлик көпчүлүк учурда, тилекке каршы дээрлик көпчүлүк учурда көбүрөөк акчалуулар болгон, тилекке каршы только өзүн эле ойлойт экен да. Мындай жадный болуп калат экен, бир гана акчасын эле эсептеп, ошока кетирген акчасын кайра эптеп кайтарам деп, кайра эле жумушка келбей эле бизнесине кетип калып, көп учурларда жумушта пайда болбой калат да, көрүнбөй да калат да. Ошолордон бир аз корком мен, чын айтканда. Азыр курамынын канча пайызы ушундайлар? Эми бирөөнү таандыта албайм, бирок количествосын айтпай эле коеюн, процентин айтпай коеюн, бирок точно бар да ошолорчу. Аны любой эле адам өзү анализ кылып, жакшынан карап койсо, бизде эми Кыргызстан кичинекей эле. Көбү да. Жок, көп эмес. Көп эмес, эми 30%дан ары плюс-минус деп коеюнчу. Андай кишилер да бар да. Тилекке каршы кайсыл бийлик келбесин, ошол бийликтин алкагында келе калат, кайра эле келет, кайра эле келет. Кээде түшүнбөй эле каласың, кантип келип калганын. Бирок ушундай умудряться эткен таланты бар, ушул жагынан таланты бар да кишилер бар экен. Кошумчаңыздар барбы? Бардымы? Жок, эми бир эле нерсе. Мен ойлойм, Кыргызстан жалпы эле баягы айткандай башыбыздан көп нерсени өткөздүк. Бул системаны дагы баягы бар го, көрмөй сайын эмне экенин билбейсиң дегендей эле, буну дагы бир көрсөк, кийинки келечегибизге жакшы болот. Партия системага бүгүнкү күндө толук түрдө баягы мен айткандай идеологически даяр эмес экенбиз, бирок кийинки этаптарда даяр болуп калсак, буну да көрүп алгандан кийин даяр болуп калсак, кайра эле мен ойлойм партия система дагы кайра келет. Бирок кандай формада келет, смешанный же бир тараптуу билбейм, бирок бул дагы жоголбойт деп айтат элем да. Мен үчүн ал системаны жоготпош керек деп ойлойт элем. Сизде кошумча программаны жыйынтыктап жатабыз. Кошумча эми бүгүнкү күндө биз ошо техникалык жагынан ошо азыркы күндө карап чыктык, ошо мыйзамга кандай ылайык болобу депчи, ошол себептен ошо кошумчам бар. Мен ошо карап чыксак, ошо
бул системага бизге ошо шайлоо өткөзгөнгө дагы анан жанагы дистанциялык да шайлоо өткөзгөнгө дагы ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Округтарга бөлүштүрдө көйгөй жаралбайт э? Округтар боюнча дагы биз карай элекпиз, мыйзам кабыл алгандан кийин ошо бизде мөөнөт болот ошо бөлгөнгөчү, анан эми 20% люфт бул абдан жакшы люфт ал жерденчи. Ойлойм ал жерден эми талаш деле болбойт го деп. Белгилей кетсек, бүгүн биз шайлоо эрежелерин өзгөртүү аракеттери боюнча сөз кылдык. Кыргызстанда көп мандаттуу округтарга өтүү боюнча демилге көтөрүлүп парламентте биринчи окууда колдоо тапты мыйзам долбоору. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, өлкөдө болуп жаткан процесстерге активдүү катышууңуздарды чакырабыз. Ал эми бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов болду. Эфирди мен Элизат Эркин алып бардым. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.